Адахан Кисимович сөзгө. Рахмат. Ошол маселе талкууланып башталганда эле биринчи сунуш түштү да. Ошо келген ирети менен эле добушка коюп отура берсек, ошондо эле чечилип калмак. Добушка кандай болуп коюлушу керек? Кийинки жумада булар өзгөрүп кетпейт. Өзгөрүлүшү кыйын. Буну өзгөртүрүш үчүн кожоюндардан сураш керек. Кожоюндары чет өлкөдө жүрөт. Аристин кожоюндарын бүт баары чет өлкөдө. Акча бере турган инсандар да ошол жакта жүрөт. Азия өнүктүрүү банкы деп атат. Азия өнүктүрүү банкы менен маселени чечиш үчүн Манилага барыш керек. Мына Нарын областындагы таза суу долбоорун ишке ашырып аткан ошол Азия өнүктүрүү банкы алардын кеңсеси Манила шаарында. Туурабы? Аристин айымы. Жок, Азия өнүктүрүү банкы бул дүйнөлүк банктан алып атабыз. Эми мен сизден сураган жокмун да. Бул кишинин айтуусу боюнча Азия өнүктүрүү банкы менен иштеп атат. Нарындагы таза суу долбоору. Азия өнүктүрүү банкы кеңсеси Манилада. Мен ошону айтып атам. Анан маселенин баардыгы ушундай айтылып кетти. Бюджетке кирип калган деп шашылыш түрдө бизди кыйнап койду деген сөз угулду. Эгер туура көрсөңөр. Бул бюджетке кирип калган акча экен. Бюджетке кирип калган акчаны өкмөткө тапшырбай, эмне үчүн биз Ариске тапшырып атканыбызды эми мен ачык айтып коеюн, жигиттер. Бул баягы пулду адалдоо да. Бул жанакы Аристин ичине кирип алган 5-6 киши бар. Ал жакта өздөрүнүн кишилери бар, жетекчилери бар. Булар Кыргыз өкмөтүнө караганда ошол жактан келгендерге көбүрөөк отчет берет. Ошолордон көбүрөөк көз каранды. Кыргыз өкмөтүнөн көз каранды эмес булар. Мен биринчи сүйлөгөндө сунуш киргиздим, муну четке кагалы. Эмне үчүн? Кесиптештер туура түшүнгүлө. Ушунусу мындай кылалы, кийинкисин антпегиле. Кийинкисин антпегиле деген менен биз 3-чү долбоорду колдоп берип атабыз. Кийинкисин антпегиле менен. Мына кечеки 80 миллион долларлык кредитти дагы макул кийинкисинди антпегиле деп башынан сылап коюп колдоп бердик. Эми мунусунда да кийинкисинди антпегиле. Кийинкисинде эмес, булар 10 жылдан кийин деле ушундай кылат. Эгер министрдин орун басары ар бир сүйлөгөнүңүздө эле өзүңүзгө бир неме тилеп алат экенсиз да. Адистердин баары, мыктылардын баары Ариске кетип калган деп. Анда мен сунуш киргизейин. Аристи Кыргыз өкмөтү кылып дайындайлы, келгиле. Эгер баш иштегендердин баары ошол жакка кетип калган болсо. Баш иштебегендердин баары министрлер кабинетинде отурган болсо. Алмаштырбайлы бу ордун, кандай дейсиз? Кандай дейсиз? Адахан Кисимович, бул деген ары бир өзүнүн тармактары бар. Ошол тармак боюнча билесиз, булар Аристе айлыктары орточо буга чейин айтып атпайсызбы, 3-4 миң доллар андай жок. Аристтерге бир кескеме бар. Жок, бир ошону бир ага чейин жетем, Адахан Кисимович. Ошол боюнча эң орточо 65 миң сом алат. Бул 65 миңдин ошон 20%-ын төлөп берет. Ошо где-то 50 миң, 60 миң сомго чейин алышат. Анан ушу жакшы адистер чындыгында баягы проектте иштегендер ушул кичине акча таба алайлы деп ошо Аристте иштешет. Анан сиз айтып атпайсызбы, ушу 50 миллион доллар бул деген азыр бюджетте каралган эмес. Бул жаңы проект. Кечирип кой. Сиз ушул бюджетте токто. Кечирип келдиң, токто. Бюджетке кирип калган деп Аристин өкүлү сиз айттыңыз, туурабы? Мен айткан жокмун. Сиз айттыңызбы? Бул мен тактап кетейин. Бул дүйнөлүк банктын портфелинде. Дүйнөлүк банк бюджетке кирип калган деп айттыңызбы? Жок, бул Минфиндин бюджет биз айта албайбыз да. Бул дүйнөлүк банктын портфелинде кирген. Көрдүңүзбү, Чыңгыз мырза? Ушул бөлмөдөн чыкпай атып 2 жолу калп айтышып атат. Адахан Кисимович, уруксат берсеңиз мен Кое тур, Руслан, кое тур. Эми караңыз. Мен ар бир оозуңардан чыккан сөздү жазып отурам. Бюджетке кирип калган деп шашылыш түрдө даярдап койдук деген сөз чыкты бул айымдан. Уктуңуздарбы барыңыздар? Күбө болдуңуздарбы? Эми көрдүңүзбү? Заматта башка түшүндүрмө берет. Адахан Кисимович, Руслан, шашпачы айланайын. Тартипке эми чакырам. Өткөндө эле сен министр айтпадыбы, министр? Кое турчу айланайын. Мындай эми салыр. Ошондуктан биз эгерде өзүбүздүн позициябызды бекем кармайбыз десек, булар да көнүп калды. Макул кийинкисинде андай кылбай кыла, жакшы балдарсыңар, акылдуусуңар, койгула антпегиле деп кийинкисинде оңдоп келебиз деп булар убада берет. Оңдобойт. Мына ошондой менен Баткен областындагы дал ушундай позиция менен азыр былтыры үйлөрү күйүп кеткен 128 үй бүтүндөй жараксыз болуп отурат.
Былтыры Тажикстан менен болгон Коогалаңдагы күйгөн үйлөрдүн 128-и жараксыз болуп отурат. Анан айтып атат, эми үчүн десе кыргыз өкмөтү жооп берип атат, администрациясы жооп берип атат. Эми буларды түрктөр келип берген эле. Биз түрктөргө кантип айтабыз деген жоопту берип атат. 128 үй жараксыз бүгүн. Азыр Баткен областына дагы 50 миллион долларды алабыз дейт. Ошол 50 миллион доллардын канчасы айлыкка кетет? Баягы 5-нчи компоненттин мен башын чыгарбадымбы мен сиздерге? Айлыкка кетет, аудиторго кетет, кийинки консультанттарына кетет. Биз, Чыңгыз Азаматович, принципиалдуулугубузду көрсөтүшүбүз керек дагы, четке кагышыбыз керек. Бул келишим эгерде аларга айырмасы жок, ким аткарат? Биз 100% кыргыз өкмөтүнүн мойнуна жүктөлгөн келишимди алып келсин дагы, ошондо биз колдоп берели. Эки кол, эки бутубузду көтөрүп. Түшүнүктүү. Адхан Кенсенбаевич, рахмат чоң. Ушуну да Урматтуу кесиптештер, азыр баяндамачылар өздөрү айтышты. Келишим даярдалек, дорожная карта жок экен. УКМКнын корутундусунда дорожная картаны чыгарышы керек деп жазып атат өздөр. Ушундай жооптуу мамлекеттик органдар жок. Ариске баардыгын жүктөп атат. Бирок кандайдыр бир жүктөлгөн каражаттар жарым жартылай. Азыр вот Аристин орун басары өзү айтып кетти. Гранттар бул координациялык кеңеш өзү чечет. Демек акчаны Ариске берилет, андан кийин башка мамлекеттик органдарга бөлүнүп берилет. Биякта жоопкерчилик болбойт, бөлүнөт, бул туура эмес ыкма. Менимче, урматтуу кесиптештер, биз ушул маселени уже бир топ жолу көтөрүп атабыз, башка келишимдерди карап, ушундай эле демелге болгон. Биз жогорку кеңештин эң маанилүү функцияларынын бири аткарбай элеби? Мурда түзүлгөн келишимдерди карабай элеби? Аристин аткарылган иши карабай элеби? Кандай дейсиздер? Вот азыр Руслан Сатылганов өзү айтып кетти. Биринчи компоненттин компоненти аткарылууда дейт. Ушул биринчи компонент Арис аткарып атат, туурабы? Анда биринчи компонентти карап көрөбү элеби? Күн тартибине кийинки отурумга же анан кийин киргизип коюп элеби? Баарын кылдаттык менен карап, кандай аткарышты, эмне кылышты, анан кийин Аристин ролу кандай болду, акча каражаттар туура багыттарга жумшалганбы же жокпу? Ушул жагынан биз бааны берип, корутундусу жасап, анан кийин экинчи компонентке биз уже уруксат беребиз же бербейбиз чечимди кабыл алайлы. Азыр Адхан Кенсенбаевич мындай кескин сунуш киргизип атат, четке кагалы деди. Бирок четке какпай, балким эме перенос кылбайлыбы? Кийинки отурумга эмес, жакшылап алар даярдап, биринчи компонент боюнча бизге отчетту берип, баяндаманы жасап, анан кийин биз чечимди кабыл Чыңгыз Азаматович, четке кагалы деген жокмун. Мен айттым. Акчаны алганды аткаруучуну жооптуу мамлекеттик ишканаларды белгилемейинче токтотуп четке кагалы дедим. Аркага кайтарабыз. Анда ушул сунуш менен мен добушка коем. Айыл чарба министри болобу, жол министри болобу, ошолордун баарына мойнуна жүктөш керек бул берилип аткан акчаны. Анда корутундубузда ушундай жазып коелу, Адхан. Чыңгыз Азаматович, уруксат бересизби? Келиңиз. Чыңгыз Азаматович, урматтуу депутаттар, сиз өзүңөр билгендей, биз Баткен областын өнүктүрөлү деген ой. Чындыгында бюджеттин да 500 миллион сом каралып атат, ал аз. Буга чейин Дүйнөлүк банк менен сүйлөшүп атканда, экинчи компонентинчи баягы региональный экономический развитие башка регионду өнүктүрөбүз деп аткан. Биз ага болбой, жок Баткенди баштайлы, Баткен дегенде ушу алыс район. Ошол үчүн ана сиз бул шылтоо. Жок, Чыңгыз Азаматович, сиз эме мындай забалтывать этип коюңуз. Биякта эме подмена болуп атат. Баткенге сөзсүз түрдө биз жардам берип коюшубуз керек. Сөзсүз түрдө 100% биз баарыбыз колдоп атабыз. Бирок аткаруучу ким? Азыр суроолор толтура эме беришти, туурабы? Андан кийин туура эмес силер аныктап атасыңар. Биякта депутаттар көпчүлүгү айтып атат. Тийиштүү мамлекеттик органдар аткаруучу катары болуш керек. Президенттин өкүлү. Чыңгыз Азаматович, мен Рахмат чейин бир түшүнүктүү. Чыңгыз Азаматович. Мен суранат элем сиздерден маселени күн тартибинен алып туруңуздар. Такталганга чейин кийин бул маселелерди биз сиздерге кошупча неме даярдап келели. Азыр бүгүнкү күн тартибинен алып коюу боюнча мен суранат элем. Рахмат. Ушундай добушка коем, урматтуу кесиптештер. Киргизилген депутат биздин кесиптештерибиздин сунуштары менен эске алып, кошумча алынчалары менен добушка коем. Ким макул?
Ким каршы? Каршы жок. Кабыл алынды. Рахмат чоң.